Assalamu alaikum arkadaşlar. Kımdaysan çalışsınlar bu. Biz 28'de bile şu an videonun inmesiyle başlayan olacağız. Оформлениясы satın almanın için. Bugün kolumuzda kulüşte aldık. Ошол күнүн ичинде тек кана андай көп убакыт өтпөдү. Эми көрүп атканыңызда ошол квартира кичине ремонт талап болуп атат. Биз атайын ошондой үйдү караган болчубуз. Главныйсы площадь жакшы, анан Москванын ичинде болгондон кийин прописка Москва. Бизге ошо пропискасы керек эле, анан балдар менен жашаган кандай площадь чоң болсо деп ойлогон болчубуз да. Ошондой үйдү карап атканалы баягы анча көп убакыт өттү. А так сделкага баштаганыбыздан бияга бүгүн уже почти bir жуманын ичинде күчтүү алып атабыз да. Эми силерге да ошондой бир мындан да жакшы ошондой бир варианттар болушун каалайм, istейм. Силерге да тавсия этем. Ошо Самара немесиге ошо фирмага полный өзүм немени билдирем. Чоң рахмат. Сау болсундар, иштерге ийгилик. Ошончолук тез андай сделка болуп, уже bir жуманын ичинде күлүш карматып эме кылып бердилер. Баарыңызга иштериңизге ийгилик. Соолук. Эми силерге да ошондой эгер карап аткан болсоңор, мындан да жакшы онлайн немелер болуп калышын каалайм, мындан сурап калам. Неме кыла бересиздер, обращаться кыла бересиздер. Ошо ишанчтуу, во-вторых, андай көп чуркабайсыңар караганда, документи башкасы дегенде. Полный бар жок, ишанчтуу тез өтөт. Көрүп атасыңар, bir жуманын ичинде уже күлүштү алдым. Рахмат. Кутман кеч мекендештер, кеч болгонго карабай ачкыч тапшырууга келдим. Кардарыбыз Рузимов Уткирбектин сделкасы 28 июнда Транскапиталда болуп өткөн. Бул жакта эч ким жашабагандыктан ачкычын bir жумадан кийин берди. Азыр бардык кагаздарын дагы биз сире карадык. Каржы жок деген кагаздарды колго алдык. Ошентип кардарыбызга Уткирбек байкеге квартирасын өткөрүп бердим. Ремонту, видеодо көрсөңүздөр керек, ремонту анча жок. Бирок эң башкысы квадратты сатып алыш керек да, себеби баягы убакыт өтүшү менен сиз төлөп да коюшуңуз мүмкүн, бирок кийинчерээк сиз квадратын сатып ала албайсыз да. Уткирбек байке бизге досу көп кайрылган. Экөөнүн иши бир жерде иштегени менен экөөнүн иши ар башка болду. Досу уже турак жай алып жашап атат. Уткирбек байкенин негизи
жакшы жерде иштегенине карабай ада бейнасы кеч чыкты. Ада бейнасына көпкө көптүк, бирок баягы түшүнүктүүлүгү, сабырдуулугу, баягы ичиндеги ишеними жардам берди болуш керек. Себеби эч бир моментте болбойт экен же кылып бере албадыңар деген жок. Аягына чейин ишенип болот деп дагы мен дагы көп бири бирибизге поддержка бердик десем болот. Себеби ар кандай болуп калат. Банктан дагы жооп күтүп калдык чындыгында. Февралдан баштап аракет кылып одобрение алгандан кийин көп деле үй көргөн жок. 3 үй көрдү. Оюн өзгөртүп бир комнатага токтолом дегенге карабай, баягы балалуу болгондон кийин алганга жараша чоңураак алган жакшы. Баягы денем кесири жашаганга ремонту жок болсо баасы ыңгайлуу. 8 миллион 850 түштү. 500 миң өзү берди. Өзү Өзбекстан жараны ВНЖ алды анын аралыгында. Ошол мекендештер сиздер да аракет кылып көрүңүздөр. Биринчиси албетте өзүңүздөрдөн канчалык даярсыздар консультация алып Москва шаарында негизи бардык Россиянын аймагында иштейбиз. Москва шаарында биздин офисибиз бар, Санкт-Петербург, Екатеринбург жана дагы Новосибирск шаарларында. Телефондон маалымат албастан эгерде сизден айтылган шаарларда офисте бар болсо барып маалымат алып анан кийин үйдү баштасаңыз болот. Үй бул кээде ойлоп калышыңыздар мүмкүн, оңой болуш керек деп. Бирок ар кандай болуп калат. Ооба кээинки кадрлардын бир айда алып калган учурлары бар, кээинки күтүп калган учурлары бар. Кандай болбосо дагы сиздин ишиңизди аягына чейин чыгарганга албетте аракет кылабыз.